Кудайдан келген кут түндүктөн. Адамдан келген кут эшиктен. Анан ошол ыйыктыкты басып тебелеп кетүү, бул ыйыгыңды тебеледим деген сөз, бул душмандыктын белгиси да. Анан ошол ушундай кылбасын деп эгер адам билбесе, ой не көбүнесе жаш балдар, оюн карап балдарды ошентип тыйчу, тебелеме, көндүрчү. Бул ар бир үйдүн ыйыгын тебелегенге болбойт деп. Кандай болгон кезде? Бул ошол тыйуу. Кийинкиси. Жер таянба. Жер таянба деп айтып калышабы? Өзгөчө айылга барганда биз шаардыктар жаман кыйналабыз да, Азыр бирок айылда деле ал көрүш болуп калыптыр. Азыр айылга барсаң деле стол, илгеркидей жерге алтыгат салып, дастарханды жерге жазып, даамды ашып тамак ичкен көрүнүштөр бар. Өтө эле аз. Bir 10-15 жыл мурда ошол айылга барганда жерге отурсаң эле анан байкайсың да, турпат менен билет, бул шаардык, бул айылдык. Эмнеден? Айылдыктар зыңкайып түз отурат, шаардыктар кыйшайып жер тайгында отурабыз. Элибиз кармай албайт да. Азыркылар. Суроо, эмне үчүн жер таянба? Не болот? Азырча не надо? Тора. Бөйрөк таянба. Көкөн талдайчы. Бөйрөктү эмне үчүн таяндырбайт кыргыздар? Азар бүткөндө бөйрөк таянат, анан негизи. Так, бирден. Кол көтөр. Мынтип тургандарчы? Мына мен азыр турам. Эки мааниси бар. Биринчиси, сиз тура айттыңыз. Бөйрөк таянуу деген сөз, бул адам жакынын жоготкондо бели бошоп калат. Таянар кишиси жок. Баягы таянып жүргөн жакыны жок калганда, таянарга кишим жок дегенде, эми өзүм белимди бекем буюм деген сөз. Бөйрөктү таянуу. Өзүмө гана ишенем, өзүмө гана таянам. Таянарым жок калганда мен өзүмө таянам. Бул эми мындай. Жанагы кээ бир аймактарда бүгүнкү чейин адам өлгөндө өкүргөндө бөйрөк таянуу болуш. Билесиңби? Мына бизде ушундай да. Дагы эч кимдин кереги жок. Бийлигиң да кереги жок, досуң да кереги жок. Сен ким элең? Мен деп турат го адам. Мына ошондо бөйрөк таяна баштайт. Бул акыл башкарбайт, бул дене өзү башкара баштайт. Адам бою бекемделип, бой деген бой тулпатымдай кубатка болгондо эле анан өзүнө гана ишенип таянып калганда, менменсиздик алдырганда, башка бирөөдөн жардам, кубат, колдоо, бирөөнүн пикирин, акылын, кеңешине муктаж болбой калганда, бир сөз менен айтканда, менменсигенде. Дене өзү ошол кыймылга кыйла баштайт. Чирени, менменсиздик. А биринчиси жанагы жоктогондо, бели бошогондо, жакынынан айрылганда, аргасыздан ошол белимди бекем буюм дейт. Жогорудагы жер таянма деген сөз, адам кубаттан тайганда, дене боюн өзү кармай албай, башкара албаганда аргасыздан таянат. Эгер алтысаның аманбы, жаштыңбы, таянба деген сөз. Себеби, эгер адам жашынан таянып көрүп калса эмне болот? Денеси бошой баштайт да, адам дайыма колуна таяна баштайт. Белинин бекемдиги кете баштайт. Белинин кубаты тая баштайт. Ош чыйра албайт. Ошон үчүн ушундай анча-мынча ыңгайсыздык болсо дагы, алтысаның аманбы, ден соолугуң чыңбы, өзүңдү өзүң башкар деген сөз. Жерге таянба деген сөз. Жер таянба. Кийинкиси. Бул дагы кайсы бир деңгээлде адамдын ден соолугуна, кубатына, жүрүм туруна дагы башка жардам берчү. Баш кийимди ылдый койбо. Бүгүн şu баш кийимдичи ушундай кадырлабай калдык биз. Жалпы кыргыздарда айтам. Өзгөчө эркектер. Калпагынбы, кепкасы, тумагы, эмнеси болсо дагы, мисалы байкаса, имаратка киргенде өзү отурган жакка отурушка баш кийимди коюп коет. Көчүк отурчу жерге баш кийим коет. Бул эң туура эмес. Баш кийимди негизи калпаган эмес, негизи эле баш кийимди ылдый койбо деген бул мындай бул. Ушундай бир тыюу бар эле, бул эмне үчүн? Баш кийимди эми баягы бийик тупул деп коебузбу же баш кийим деген эмне? Баштын калканы. Баш алтын башын аман болсун деген каалоо тилекте бул адамдын жөн эле тирүү жан катары эмес, акыл эстүү
сан катар болушун тилеген. Демек эми башта мен акыл дараметтин баары акылда да, анан ошо баштын калканыч болгон баш кийим бул жөн эле бир оокат буюм эмес, бул мындай адамдын башына кут конот. Дөөлөтү да башында, акылы да башында. Ой санаасынын баары башында болгондон кийин ошол кубат, күч, касиет баш кийимдин калканыч катары ага да сиңет. Анан ошол нерсени сен төмөндөп. Баш кийимди төмөн койгонуң өзүңдүн башыңды ошондой деңгээлге түшүргөнүң бар. А кээ бирлер баш кийимди кое алып отуруп калды. Билбестиктен. Ошон үчүн могу билгенден кийин өзгөчө